Бишкек шаарынын Абай көчөсүндөгү карыялар үйүндө бир канча карыя жашайт. Алар турмуштун ар кандай себептеринен улам бул жерге келүүгө мажбур болгон. Айрымдарынын неберелери, балдары, туугандары бар туруп дагы ушул жерде жашап жатышат. Канткенде дагы алар өз туугандарынын айыбын ачпоо максатында кээ бирлери эмне себептен келгенин жашырууда. Карылар бир жылда бир жолу жакшы сөзгө маарыган менен кыргыз коомунда карыларга карата ашка жүк, башка жүк мамилеси уламдан улам күчөп баратканы байкалат. Сагындым кызым менен уулумду. Мен аларга азыр ата эмесмин. Тагдырым жазып койгон маңдайыма жазмышына мен ыраазы эмесмин. Бул карыя 2 жылдан бери Абай көчөсүндөгү карыялар үйүндө жашайт. Анын айтымында бул жерге өзү келген. Балдарым бияка келбейт, бирок мен өзүм барып турам. Неберелерим бар. Неберелерим дагы балдарым үчөө тең мисалы үчүн баары мага окшош. Анан неберелерим да окшош мага. Ошон үчүн өзүм барып турам. Кезинде бир канча жумуштарды аркалаган. 3 орто билимдин ээси учурда карыялар үйүндө жашап калды. 3 училищаны окудум. Спуту, горпуту, сельпуту. Ошолор боюнча айылда иштеп жүрдүм. Бүт баарын. Акырында мына кезим көрбөй калганда дыйкамасам да иштей бермекмин. Асаза деле Кудай буйрса жумуш иштеп атам, жумуш иштеп иштейин деп. Мындай көрүнүш бул жерде жашаган карыялардын ар биринде бар. Жакындарын уят кылуудан корунган карыялар балдарынын аберин жаап жашырууга аракеттенишет. Жок, болбойт. Түкүрүп алаттым. Андан койду. Түкүрүп алаттым. Балдар туугандар деле жок эми иштемет. Алар деле эмет бирок алар айылда турушат. Мен мусу жакка эме турабыз. Бир эле балам бар Россияда. Неберелериңиз барбы? Иә. Неберелериңиз барбы? Неберелерим Россияда болуп калды, алар жакта. Борыш болуп калды. Карыялар үйүнө ата энесин ачык берүүдөн баш тартып, жашыруун калтырып кеткендер да кездешет. Кээ бир учурда жөн эле машина менен алып келип, эшиктин алдына түшүрүп туруп, таштап кеткендер бар. Кийим таштаганын көрбөй да калабыз, кээде дарбазанын сыртына таштайбыз. Анан кийин аларды өзүбүз документин толуктап, баягы восстановление кылып, ошонтип аракет кылабыз. Албетте аны багып алабыз аларды. Кыргыз коомунда карысын жектеген адат күчөп баратат. Бул себептен улам айрым эл өкүлдөрү атайын чара көрүү максатында мыйзам сунуштаган. Бирок азырынча ал мыйзамдын ишке ашуусунан дайын жок. Закон ишке кирген жок. Ал закон талкууланып атат. Жанакы Тазабек Икрамов деген жогорку кеңештин депутаты ошо киши бул маселени козгоп чыгып, телевидениядан дагы массалык каражаттардан дагы талкуу болуп атат. Албетте, жанакы жакшынакай турмушта жашап, анан кийин кандайдыр мен аялым менен тил таппай койду, тиги менен тил таппай койду деп алып келип тапшыргандарга кандайдыр бир чара колдонуш керек. Мен ага макулмун. Бул жерде канчалык жакшы шарт түзүлүп, канчалык жакшы кам көрүлбөсүн, алар өздөрүнүн жакындарына, балдарына, небере жытына зар. Карыганда карыларыбызды жалгыз калтырбайлы.